бар. Чыңгыз Азаматович, сөз сизде. Чоң рахмат. Урматтуу кесиптештер. Менден күн тартибине бир сунушум бар эле. Казакстандын аймагында транзит максаты менен кирген оор жүк ташуучуларыбызда орчундуу көбүлөр чыгат. Биздин фураларыбыз КПП Ак Тилек жана башка өткөрүү пункттарды аран-аран өтүп, ЕСтин принциптерине туура келбеген жасалмалуу түрүндө түзүлгөн тоскоолдуктарга дуушар болууда. Эң чоң маселе дээрлик жапырт оор ташуучуларыбыз Кордай жакта Барыз деген склад аркылуу өтүшү керек экен. Бул бажы склад эмес, бул чыгара жакта склад эмес, бул жөнөкөй склад. Ошол жерде бейбаштык жана мыйзамдуу баш шаламандык пайда болот. Барыз складта биздин ар бир фуранын айдоочу жүктөлгөн товары өзү алып чыгышы керек, анан кийин текшерүүдөн кийин кайра киргизип коюш керек экен. Бул фуралар транзит максаты менен кирген. Ошол Барыз складта фураларыбыз жума, жарым ай, түгүл бир ай ичинде негизсиз турушат экен. Болгон товарларды ачат, упаковканы бузат, документтерди алып кайра бербей жатышат. Буну Казакстандын комитет госдоходов тапшырмасы негизинде аткарат экен, ушундай имиш. Мындай иш-аракеттер карым катнаш Евразиялык экономикалык биримдигинин түзүлгөн бүт келишимдерди аткарбай бузат, где свобода передвижения товаров, услуг, капитала. Мындай сыяктуу товарларды, оор жүк ташуучуларды рентген аркылуу текшерсе болот. Бирок Казакстандын өткөрүү пункттарында рентген жабдыктар тез-тез бузулуп иштебейт экен. Ошондуктан казактар фура ичинде кириш үчүн технологиялык ряд түзгүлө деп талап коюп жатышат. Мындан тышкары көп оор жүк ташуучуларды кайра Кыргызстанга жөнөтөт. ЕСтин ченемдер жана принциптер боюнча бул барьер деп эсептелет. Биздин таза иштеген ташуучулар, экспортерлор, импортерлор, өндүрүүчүлөр чын айтканда чарчап калышты. Бүгүнкү күнү бизге кайрылышат. Менден сунушум: экономика министрлиги, бажы кызматы, тышкы иштер министрлиги эмне кандай чара көрүштү, эмне жасашты, кандай кадамдарды жасашты, ушун боюнча же палатанын жыйынында, же биздин комитетибиздин кезектеги отурумда карап көрөлү. Менден сунуш. Суроолор бар да, Нуржигит Кадырбекович. Чоң рахмат. Ассаламу алейкум. Бир сөз менен айтканда, бул мыйзамды баш мыйзамга шайкеш келтирүү маселеси экенде туурабы? Ошондой болсо дагы мен кечирип коюңуз, мыйзамды толук окуп чыкканга мүмкүнчүлүк болгон жок, бирок өзгөртүүгө байланыштуу могул жерде жазылып атат да, инсанды ал эми инсандыгын ырастоочу документтери жоктор дейт. Эми ушундай суроо пайда болот да, ушул инсандыгын ырастоочу документтер дегенге кайсыл документтер? Подзакон нормативный акт барбы? Же мыйзамдын өзүндө көрсөтүлгөнбү ушул документтер? Мыйзамда көрсөтүлгөн, бул ошол эми расмий тилде айтканда документ, удостоверяющий личность. Ошол кайсыл документтер? Мисалы ал удостоверение алып чыкса болобу, же паспортунбу, же Паспорт, айдоочулук күбөлүгүнбү? паспорт, айдоочулук күбөлүк, Дагы. кызматтык күбөлүк. Ушулардын баары такталганбы? Мыйзамда көрсөтүлгөнбү? Же подзаконный нормативный акт бар? Подзаконный нормативный акттарда бар ал көрсөтүлгөн. Рахмат. Суроолор? Адахан Кимсенбаевичте сөз. Урматтуу министрдин орун басары, Конституцияны так даана кыйшайуусуз аткарылыш үчүн 23-беренесинде жазылып турат да, адам укуктары, эркиндиктери ажыратылгыс жана алар ар бир адамга төрөлгөндөн баштап таандык. Алар абсолюттук ажыратылгыс дейт. Ошону кандай түшүнөбүз? Абсолюттук жана ажыратылгыс дегенде. Микрофонго сүйлөсөңүз.
Бул жерде ошол Кыргыз Республикасынын жарандарын укугу ошол негизги мыйзамда жазылып кеткен да. Мен түшүнүп ошону окуп атам сизге. Абсолюттук дегенди кандай түшүнөсүз деп атам. Расмий тилде жооп берсем болобу? Жок, кыргыз тилинде жооп берип коюңуз. Ошо абсолюттук деген кандай? Бул жерде эркиндикке ээ дегенди билдирет. Жок, аны билдирбейт. Эркиндикке ээ болуш укугу ал төрөлгөндөн баштап деп атат. Жана мына ушул укуктар ажыратылгыс жана абсолюттук деп атат. Кандай түшүнөбүз? Сиз кандай түшүнөсүз? Мамлекеттик жетекчи катарында. Мен түшүнүгүм боюнча бул ошол Кыргыз Республикасынын жаранынын ошол конституцияда жазылган эркиндик тууралуу укугу. Кечиресиз. Сиз Адилет министринин орун басарысыз, Ооба. Адилет министринин орун басары абсолюттук жана ажыратылгыс деген эки гана сөзгө түшүндүрмө бере албайсызбы? Укуктар ар кандай болот да? Конституциялык укугу бар, жарандык укугу бар, адамдык укугу бар, шайлоочунун укугу бар. А бул жерде жарандыкы абсолюттук жана ажыратылгыс деп атат. Ага кандай түшүнөбүз? Бул жерде ошо башкы мыйзамда жазылган норма, башкы мыйзамда жазылган норма. Анда угуңуз. Абсолюттук деген бул таптакыр кол тийгиз деген. Эч кимдин укугу жараткандан башка эч кимдин укугу жок деген сөз. Туура түшүндүрө алдымбы? Туура. Рахмат. Экинчиси. Ушул эле 23-берененин 3-бөлүгүндө турат. Адамдын жана жарандын укуктарын жана эркиндиктерин чектеген мыйзам алдындагы ченемдик укуктук актыларды кабыл алууга тыюу салынат деп турат. Бул жерде чектеп атасыздар. Алихан Кемсанбаевич, бул бүгүн биринчи угуулар болуп атат. Бул жерде биз жалпысына концептуалдуу мындай маселени чечип алалы деп атабыз. Анан экинчи, үчүнчү угууда ошол сиздердин замечаниялардын баарын эске алып анан Жок, кечирип коебуз. Сиз муну сунуш кылып киргизип атасыз. Киргизип аткан кезиңизде Адилет министри, ички иштер министри десек түшүнөбүз. Кол бутун бураганга, кайырганга уста болуп калган деп. Сиз Адилет министринин орун басарысыз. Бул жерде конституция түздөн-түз тыюу салып атат силерге ушундай мыйзамдарды киргизүүгө. Бир эле берененин ичинде 3 жерде каттуу тыюу салып атат. Кичине болсо кандай болот деген суроо пайда болуп калса дагы болбойт деп колдон чаап атат. Таптакыр болбойт деп жазып атат конституция. А сиз билесиз, конституция түз иштейт. Эми караңыз, ошол эле 23-берененин 5-пунктунда турат. Конституцияда белгиленген адамдын укуктары жана эркиндиктери эч кандай чектелүүгө жатпайт деп 3-чү жолу айтып атат. Анан кандай кылып чектейбиз биз? Бул жерде бул мыйзам долбоордо эгерде мыйзам бузуулар болуп атса, мисалы бу жерде мыйзам ошо жаран тарабынан чет өлкөлүк жаран болобу, Кыргыз Республикасынын жараны тарабынан мыйзам бузуулар болуп атса, ошол жөнүндө бул чектөөлөр, ошол тууралуу чектөөлөр айтылып атат. Мен аны түшүнүп атам. Жолдош министрдин орун басары, мен аны аябай керемет түшүнүп атам. Конституциянын өзүндөгү карама каршылыктар жөнүндө кеп жүрүп атат бул жерде. Демек, эгерде инсанды карап туруп, ким экендигине жараша конституциянын беренеси пункттары иштеп кетет. Туура. Жакпаган киши болсо бул иштейт. Сүйкүмдүү киши болсо башкасы иштеп кетет. Ушуга сиз саясий кызматта эле отургандан кийин саясий жообуңузду бериңизчи. Бир эле конституциянын бир эле беренесинде бири-бирине карама каршы келген талаптардын пайда болушу кайдан чыкты? Бул жерде Биз түз иштейт деп атабыз. Конституциянын ар бир беренеси түз иштейт. Түз иштесе таптакыр чектөөгө мүмкүн эмес деп атат. Укук. Макулсузбу? ага макулмун. Андан кийин мына ушул жакшы эмес, аягына чейин жакшы иштелбегендин бирден бир себептеринин бири, урматтуу Чолпон Алыевна, мына жерде жазылып атат да. Көз карандысыз эксперттердин, адистердин жана уюмдардын корутундуларынын жыйынтыктары боюнча сунуштар жана алардын пикирлери алынган эмес дейт. Себеп десе, анда көз карандысыз эксперттердин, адистердин колунан өткөн эмес деп атат да.
ушул мыйзам долбоору. Министрдин орун басары, сиз жооп берсеңиз, эмне үчүн ушундай ар кандай көз карандысыз эксперттердин, адистердин көз карашынан өткөрбөдүңүздөр? Түз эле жогорку кеңешке алып келдиңиздер. Бул долбоорду иштеп чыгып атканда регламент боюнча макулдашылган тиешелүү органдар менен. Анан кабинет министринин корутундусу бар. Кабинет министрдин корутундусунун кажети жок. Бул жерде айтып атат, көз карандысыз эксперттер эмне деп атты экен деген маселе пайда болуп атат да. Биз жогорку кеңеш көз карандысыз эксперттерге жакыныраакпыз министрлерге караганда. Бизге ошолордун пикирлери маанилүүрөөк. Жарандык коом эмне үчүн карап чыккан жок? Эмне үчүн саясий уюмдар карап чыккан жок? Себеп адам укугу жөнүндө кеп кетип баратат. Сиз эң туура айтып атасыз. Бүгүн Алхан Кимсанбаевич, бул биринчи угуу болуп атат. Ошондуктан экинчи угууга, слушанияга чейин ушул сиздердин бүт замечанияларды эске алабыз. Бул угуу эмес да, толуктоо өзгөртүүлөрдү киргизүү. Бул талкуу. Угуу эмес. Слушание. Слушание эмес, бул талкуу болуп атат азыр. Карап атабыз биз. Биринчи окууга деп карап атабыз. Биз сунуш киргизип атабыз. Жогорку кеңешке биринчи окууда кабыл алуу сунушун киргизип атабыз да, комитеттин чечими менен. Мен азыр башкача сунуш киргизейин деп атам. Эгер дагы бир маселе, жүргүзүлгөн коомдук талкуулардын жыйынтыктары болдубу деген суроого дагы жок деп турат Чолпон Алыйевна. Бул коомдук талкуудан да өткөн эмес. Анан көз карандысыз адистер карабаса, эксперттердин, жарандык коомдун, уюмдардын көз карашынан өтпөсө, адамдын кол тийгиз болгон укугу, адамдык укугу, эркиндик укугу жөнүндө мыйзамды карап атып, биз кантип биринчи окуудан сунуш кылабыз жогорку кеңешке? Мен ушуну түшүнбөйм. Менин сунушум, урматтуу кесиптештер, эгерде биринчи окуудан кабыл алына турган болсо, бул жерде комитеттин мүчөсүнүн өзгөчө пикирлери дагы эске алынбаптыр. Эгер алар болгон болсо, киргизсин деген талап коюптур жогорку кеңештин комитети. Бирок бир да комитеттин мүчөсүнүн өзгөчө пикир келбептир. Себеп бул өтө шашылыш түрдө киргизилип атат. Биздин колубузда келип карап талкуу болгонго дагы үлгүрүлгөн эмес. Менимче комитеттин деңгээлинде калтырып, тийиштүү жарандык коом менен ар кандай адам укуктарын коргоп жүргөн институттар менен талкуулагандан кийин гана сунуштасак болот. Биринчи окууга азырынча чийки. Рахмат. Суроолор барбы дагы? Суроолор жок. Алхан Кимсанбаевич, биз эми оюнча буну же биринчи окууда карашыбыз керек, же муну четке кагышыбыз керек да? Мен жеңилирээк жолун айттым. Эгерде катуураак жолун айта турган болсок, мындай мыйзамдардан этият болуп туруп эле четке каккан жакшы. Мен сизге жүйөлөрүн айтып атпаймынбы? Жарандык коомдон, коомдук талкуудан өткөн эмес. Тийиштүү комитеттерден каралган эмес. Баягы көз карандысыз эксперттердин кароосунан өткөн эмес. Мындай мыйзам чийки катарында четке кагылышы керек. Анан толук түрдө бышырылгандан кийин келип түшүш керек кайрадан. Анда Талай кызы Жылдызда сөз.